бүгін сілер менен текстти улантабыз. Кече күнү биз силер менен 3-4 суроосуна жооп бергенбиз. 2 үзүндүнү окуп атканбыз. Так, бардык суроолорун менен окуп чыктык, таанышып чыктык. Эми биз текстти бир сыйра окуп чыгууга туура келип калды. Ошол себептен биз биринчи текстти алабыз дагы, окуйт экенбиз. Виртуалдык чындык дейт. Виртуалдык чындык интернет материалдары боюнча. Биринчи суроону карап коелу балдар. Себеби суроону эске алып окуп кете берсек, мисалы үчүн могу биринчи суроо бул биринчи параграфтарда, биринчи суроонун жообу биринчи параграфтарда, то есть биринчи абзацтарда жайгашкан деген нерсе болот да, мындай. Суроолор түзүлгөндө хронологиялык тартипте түзүлөт деген нерсе бар. Мындай биринчи суроо тексттин аягынан берилбейт деген логика бар да, логика боюнча биринчи суроо биринчи жакта жайгашы керек. Ошол себептен биз азыр биринчи суроону окуп алалы дагы, эске сактап, анан текстти окуп баратып жооп берип кетели. Данияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаты эмнеде эле дейт. Так, макул. Данияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаты. Эми текстти окуп кетебиз. Сыягы социалдык тармактардын эң активдүү колдонуучулары бетме-бет башкалардан аз баарлашары эбак эле кеңири белгилүү болуп калган өңдүү. Кантсе да окумуштуулар бул виртуалдык доступка ашыкча берилгендиктин жалгыз кошумча натыйжасы болбогондугуна ынанышты. Мындан да олуттуу кесепеттер бар дейт. Кесепеттер бар экен. Кесепет деген сөз бул жаман натыйжалар деген сөз да. Мындан да олуттуу кесепеттер бар. Ушул туурасында эң акыркы изилдөөлөрдүн бирин Дания Элими изилдөө институтунун кызматкерлери жүргүзүштү дейт. Ошол изилдөөгө 1095 киши катышты. Ыктыярдуу сыналуучулардын жарымы социалдык тармактарды пайдаланууну токтотушуп, андан 7 күн бою оолактап жүрүштү дейт. Калгандары өз адаттарын өзгөртпөй, виртуалдык баарлашууну уланта беришти. Так, бул жерде мына биринчи абзацты окуп бүттүк биз. Биринчи абзацты окуп бүттүк, анан суроого жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Данияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаты эмнеде эле дейт. Социалдык тармактарда канча активдүү пайдалануучу саналганын билүү. Жок, пока жооп бере албайт экенбиз. Булар тууралуу маалымат бериле элек, улантабыз. Бир аптадан кийин окумуштуулар, себеби азыр изилдөөсүн деле до конца окуп бүт элекпиз, ошол себептен биринчи абзацта жооп жок экен. Бир аптадан кийин окумуштуулар долбоорго катышкандарды өзүнүн абалын, маселен, бактылуулук Бир аптадан кийин окумуштуулар долбоорго катышкандарды өзүнүн абалын, маселен, бактылуулук сезимин 1-ден 10-го чейинки шкала боюнча баалап көрүүнү суранышты. Натыйжада 7 күндүн ичинде социалдык тармактарды пайдаланбагандар өздөрүн мурдагыдан алда канча жакшыраак сезе башташканын айтышты дейт. Так. 10 балдык шкала боюнча алардын орточо баасы 8-ди түздү. Ал эми ошол аптанын ичинде социалдык тармактарды пайдаланганын улантышкандар өз абалынын өзгөрбөгөнүн билдиришти дейт. Пока Дания окумуштуулары кандай максатта жүргүзүлгөнү тууралуу биз дагы толугу менен биле элекпиз. Бир мындай жыйынтыктоочу жооп боло элек текстти окуп атканда. Демек, суроо эмне максатта жүргүзүлдү эле дегенде толук эле экспериментти сурап атат, анда бул суроо өзү жалпы суроого кирип калат экен, себеби бир абзацты окуп бүтүп эле жооп бере албай калдык да, көрүнөрбү. Изилдөө институтунун башчысы Мейт Уикиндин айтымында, биринчи тайпадагы сыналуучулардын өздүк абалы эң алды алар өздөрүн башкаларга салыштырбай калгандыктан жакшырган дейт.
Окумуштуунун пикири боюнча ошол кишилер социалдык тармакка кайрылышкан эмес, демек алар өз жашоосун досторунун жашоосуна салыштырышкан эмес. Карама каршы сезимдерден кыйналышкан эмес жана эч кимге ичи күйгөн эмес дейт. Соц тармактар деп түшүндүрөт окумушту адамды алдаган, адаштырган фотосүрөттөргө жык толгон, алар чындыкка деги эле кошпойт. Алар чындыкты кабылдообузду бузуп, чындыкты кабылдообузду бузуп бурмалайт. Башка адамдардын жашоосун чындыгында болгондон башкача кылып көрсөтөт. Эгерде биз такай ошол сыяктуу маалыматтардын арасында жүрсөк, анда өз жашообузга туура баа бере албай калабыз, дейт Мейк Уикинг. Эми уже суроого жооп берсек деле болчудай болуп калды, балдар. Жетишерлик маалымат алдык биз. Данияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаты эмнеде эле дейт. Социалдык тармактарда канча активдүү пайдалануучу саналганын билүү. Бул тууралуу кеп болгон жок, активдүү пайдалануучулар тууралуу. Адамдардын социалдык тармактарга ашыкча кызыккандыгынын кесепетин аныктоо. Вообще-то жана эле эмеде кесепет деген сөздү кезигип атканбыз, ушул жообубузда жакын экен, ушул туура жооп экен. Виртуалдык баарлашууну жүзмө-жүз баарлашуу менен алмаштыруунун жолдорун табуу. Бул тууралуу эч кандай деле эме болгон жок. Адамдар жүзмө-жүз эмес, социалдык тармактарга баарлашууну артык көргөндүгүнүн себебин табуу. Бул тууралуу эмнеге социалдык баарлашууну жакшы көрүп атканы тууралуу айтылды. Себебин изилдеген жок эч ким, ошондуктан Б жообу туура экен. Так, улантабыз, балдар. Так. Дейт, окумушта айтты, эми Берлиндеги дейт. Берлин уже Берлин, Германия. Бизде эсиңерде болсо, балдар, немец окумуштуулары тууралуу суроо бар болчу. Мисалы үчүн карайлы. Дания окумуштуулары кийинки уже дагы биринчи суроого жооп бердик силер менен. Ошону менен кече күнү биз жанагы текстти окубай эле, то есть толук окубастан үзүндүлөрүн окуп кече күнү канча 2 суроого жооп бердик беле, же 3-өөнө жооп бергенбиз. Уже азыр мына текстин окуп толук бүтө элек, биз бирок дагы бир суроону жооп бердик. Анан даниялык окумуштуулар биринчи тайпадагы ыктыярдуу сыналуучулардын абалындагы өзгөрүүлөрдүн кандай себебин аташты дейт. Бул суроого жооп берсек болот, себеби экинчи абзацта бул тууралуу биз окуганда кеп болду. Ошол сыналуучуларда жүзмө-жүз баарлашууга көбүрөөк убактысы пайда болду дейт. Ондай деле эмес болчу. Сыналуучулар өздөрүнүн жашоосуна туура баа бере башташты дейт. Так, комментарийлерди окуп коеюн. Так, комментарийлер. Так, окуучулар дагы жазып атышат. Так. Бул теманы өткөнбүз дейт. Ошо мага өткөндөй сезилди. Бирок жеке кабинеттен мен муну көргөн жокмун. Ошол себептен толугу менен запись кылып өтүп коелу деп атам. Так, ошондо Б жообу туура болуп калды. Өздөрүнүн жашоосуна туура баа бере башташты. Сыналуучуларга өздөрүн башкаларга салыштыруу каалоосу пайда болду. Андай эмес болчу. Сыналуучулар смартфондор менен иштөөгө да көп убакыт бөлө башташты. Б жообу туура болду. Үчүнчүнү дагы окуп салалы, суроону окуп көрөлү. Уже биз жана окуган маалыматтардын негизинде жооп берип койсок болот экен. Дания окумуштууларынын таянактарына немис окумуштуулары кандай салым кошушту дейт. Ошондо могул жерде биз Германия жөнүндө, Улуу Британияда жок, Берлин деп атат, мына бул Дания окумуштуулары бүттү. Мына андан кийин уже немис окумуштууларынын сөздөрү башталып атат. Берлиндеги Гумбольдт университетинде дейт, Берлин уже немис окумуштуулар болуп калат. Университетинде иштеген окумуштуулар болсо мындай тыянакка келишти дейт. Белгилүү бир учурларда социалдык тармактарга өтө эле көп кирүү адамдын
өзүнө өзү берген басымын төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн дейт. Демек, мына ушунун негизинде эле мына Берлин окумуштуулары ушинтип айтыптыр да, мына көрдүңөрбү, өзүнө өзү берген басынын төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн дейт. Анда биз уже буга дагы жооп берсек болот. Так, окуйлу. Дания окумуштууларынын тыянактарына немис окумуштуулары кандай салым кошту дейт. Немис окумуштууларынын тыянактары Дания окумуштууларынын тыянактарын жокко чыгарат дейт. Жокко чыгарган жок, өзүнө төмөн баа берип калат деп атат. Анан берки Дания окумуштуулары деле ошондой эле кепти айтып атат, жанагы чыныгы жашоого дал келбеген фотосүрөттөрдү көрүп алып, анан адам өзүн бактысыз сезе баштайт деп атпайбы? Демек, буну немис жана Дания окумуштууларынын тыянактары бирдей дейт. Бул жооп дагы болушу мүмкүн. Кийинкилерди да окуйлу. Немис окумуштууларынын тыянактары Дания окумуштууларынын тыянактарын толуктайт дейт. Мына ушул жооп жакыныраак болуп атат. Немис окумуштууларынын тыянактары Дания окумуштууларынын тыянактарына эч байланышпайт дейт. Бул жооп биринчи менен такыр эле туура келбейт. Анан экөөнүн тыянактары бирдей дейт. Бирдей болгон жок, бирок толуктоп атат, себеби экөө тең эле бир нерсени айткан жок да, беркилер кошумча бактысыз сезгени тууралуу айтып атат, өзүнүн жана жеке баалоосу тууралуу төмөн түшүп аткан. 24. Демек, бул жерде В-сы туура жооп болду. 24. Дания окумуштуулары социалдык тармактардын кандай өзгөчөлүгүнө көңүл бурушат дейт. Так, фотосүрөттөр менен постторду чыгаруунун чексиз мүмкүнчүлүгү, чыныгы турмушту чагылдырбаган фотосүрөттөр менен посттордун жайгаштырылышы. Ушул тууралуу айтты балдар, Так, фотосүрөттөр менен постторго лайктарды жана комментарияда коюшу мүмкүнчүлүгү. Бул тууралуу мүмкүнчүлүк тууралуу кеп болгон жок. Мүмкүн болушунча көбүрөөк виртуалдык дос табыш жок. Ошондо Б жообубуз туура болду. Так, комментарийлерди көрөлү. Так, улантабыз. 24 бүттү. 25 эмне экен? Эмне үчүн Улуу Британияда, бул суроого кече күнү жооп бергенбиз, 95-сап буга жооп бердик. 26. Экинчи үзүндүүдөгү маалымат боюнча Улуу Британия окумуштуулары өз изилдөөсүнүн натыйжасында эмнени аныкташкан дейт. Биз азыр биринчи үзүндүүнү толук окуп бүтө элекпиз, балдар. Бирок уже экинчи үзүндүүнү сурап атат. Эмне кылабыз? Биринчини окуп бүтөйүнбү аягына чейин, же экинчи үзүндүүнү сурап атса, экинчи үзүндүүнү окуй берейинби? Кана, кандай сунуштайсыңар силер? Силер деле уже мага окшош ой жүгүртө баштадыңар да, чынбы? Ошол себептен силер деле сунуштап койсоңор болот. Окуй берели, 2-ге өтөбүз. Агай үнүңүз угулуп жатат, жакшы эле экран. Окубай эле коелу дейт. Аз эле экен го, окуй берели дейт, Окуп бүтүрүп салалыбы, Мейли эми. Экинчи үзүндүүнү окуй берели. Так, агай ушул окуп жатканыңызды документ боюнча жөнөтө алабызбы дейт, Группада бар да бул. Группага жөнөттүк. Тести бүткөндөн кийин. Биринчинин суроолору түгөнүп эмеси түгөнүп калбадыбы? Суроолору түгөнүп калды. Мейли окуп бүтүрүп кое берели до конца. Кичине эле калбадыбы эми? Анан себеби уже до конца окуп бүтүрүп койсок боло берет. Окубай деле кирип кетсек боло берет беркигечи уже, себеби суроосу деле бүтүп калды. Так, азыр эс жерине кирип кеттик. Кенеде эле калды, мына негизи үзүндүлөр кичинекей эле болот экен. Толук до конца окуп салалы, бизге баары маалыматы керек болот. Өздөрүнүн даниялык кесиптештеринин чындык бурмаланып көрсөтүлгөндүгү жөнүндөгү версиясын колдошуп дейт. Немистер колдоп атыптыр. Окумуштуулар ага мындай деп кошумчалашат. Мына кошумчалашат дейт. Биз могу жакта эле окуп жооп берип койдук, бирок бул жакта кошумчалайт деп айтат. Адамдын өзүнө өзү каниет кылбаганын негизги булагы досторго жетишерлик көңүл
бурбаганында болушу ыктымал. Соц тармактарды пайдаланган адам өзүнүн фото сүрөттөрүнө, постторуна же комментарийлерине лайктарды аз алат дейли. Бул анын көңүлүн чөгөрүп салышы мүмкүн. Аз лайк алса, силерде да ошондой болобу? Лайкыңар аз болуп калса. Окумуштуулардын ою боюнча бул киши өзүн баарлашууда кызыксыз, демек эч кимге керексиз деп ойлоп, өзүн кемсинте баштайт. Так, бул киши өзүн баарлаш кызыксыз. Так, жагдайды Мичиган университетинин кызматкерлеринин пикири боюнча 4 өтө жөнөкөй, бирок өтө натыйжалуу жол менен оңдосо болот дейт. Жагдайды оңдоо жолу сунушталып атат. Соц тармактарга азыраак кирүү аркылуу, аларга такыр кирбөө аркылуу, байланыш каражаттары мисалы кол телефондун аналогдук түрүн колдонуу аркылуу, жүзмө жүз баарлашуу аркылуу дейт, болду, окудук. Так, кийинки суроону карайлы. Так, карайлы. Экинчи үзүндүдөгү маалымат боюнча Улуу Британия окумуштуулары өз изилдөөсүнүн натыйжасында эмнени аныкташкан дейт. Анда биринчи абзацты окуп баштайбыз балдар. Биринчи суроого жооп бериш үчүн негизи көбүнчө биринчи суроону оку, биринчи абзацта деген сыяктуу логика болот экен. Экинчи үзүндө поштоңду текшердиң, Инстаграмга көз чаптырдың, Фейсбуктагы жаңылыктар тизмегин үстүртөн карап чыктың. Буга ашып кетсе 2-3 мүнөт кетиргендей өңдөнөт. Түштө ушул эле жөрөлгөнү дагы бир ирет, анан кечки тамак алдында, тамак учурунда жана акыркы уктар алдында кайталадыңар. Жалпы жөнүнөн канча болду дейсиңер дейт. Улуу Британиядагы адистер жакын арада бир кызык изилдөө жүргүзүшүптүр. Көрсө, британиялыктардын 18% эртең менен төшөктөн турары менен эле телефонго асылышат экен дейт. Айрымдары муну менен чектелбей, түн ортосунда капысынан ойгонуп кетсе да өз гаджетин текшеришет тура дейт 14%. Кече бул кусогун окуп суроого жооп бергенбиз. Ал эми дээрлик ошондо балдар, силер ошол кусокто окуп жооп берип койгонбуз да биз буга чейин. Анан экинчи жолу ушинтип окуп баратканда кайра бышыктоо жүрүп кетет экен, көрдүңөрбү? То есть маалыматты уже биз текстти 2 жолу уже окугандай бир мындай сезим пайда болот да, жана суроолорду окуп жооп берип кеткендечи, чукуп жооп берип кеткен. Пайдасын көрүп атасыңар кандай экен. Ал эми дээрлик 30%-нын жатарда сөзсүз колуна смартфон алары аныкталды. Жаштарды карасаң, жагдай андан да кызык болуп чыгат дейт. Сурамжылангандардын ичинен жаш курагы 18-24 жашка чейин болгондордун 46% смартфонун ар 15 мүнөт сайын иштетишет экен дейт. Жооп бергендердин 4төн бири смартфону менен баарлашуудан эмес, десерттен оңоюраак башташмак дейт. Мороженое жейсиңби, же там Фейсбукка киресиң десе, Фейсбукту тандап кетет экен да, же Инстаграмдычы. Ойлогонуңдай эле экен, чынбы? Британиялыктардын үлгүсү менен биздин социологдор да элдин смартфонго канчалык берилгенин кеңири изилдеп көрүшсө, алардын аныктап тапкан көрсөткүчтөрү да ушунчалык эле кызыктуу болору толук ыктымал дейт. Так, хорошо. Суроого жооп берип койсок деле болчу да, Суроого так, биринчи үзүндү 24. Так, экинчи үзүндүдөгү суроону кайра окуйбуз да, себеби мына мен уже текстти бер жакта окугуча уже суроо оюңан чыгып кетет да кайра. Ошон үчүн кайра суроону окуш керек. Экинчи үзүндүдөгү маалымат боюнча, анан мен айтып кете турган нерсе бар да, кээ бир окуучулар мынтип ой жүгүртөт да. Мындай, мен таң калам да, бирок ушинтип ой жүгүртөт окуучуларчы. Адамдар ушинтип ой жүгүртөт. Мен азыр муну кайра окуганда суроону, мен убактым кетет да дейт да. Ушинтип ой жүгүрткөндөр бар, кызык ой жүгүртөт. Убактың кетсе кетет да, туура жооп бербесең, убактың тем более кетет да. Чынбы, ортодон өтпөй калсаңар, 1 жыл уже окууга тапшыра албай калсаңар. Ошол себептен ошондой мындай кимде ошондой мээсинде таракандар бар болсо, аларды кетиргиле балдар. То есть убактым кетип калат да деп ушинтип мындай көп эле мен окуучуларды окуп жүрүп байкап атам, ушинтип айтышат да. Экинчи үзүндө маалымат боюнча Улуу Британиянын окумуштуулары өз изилдөөсүнүн натыйжасында эмнени аныкташкан дейт. Көпчүлүк адамдарга өз организминде топтолуп калган токсиндерди чыгаруу үчүн 7-9 саатка чейин убакыт керек дейт.
Бул тууралуу аны изилдеген жок. Планшеттерин урлантып чыгарган көк жарык уктоого тоскоол болот дейт. Смартфондорго болгон көз карандылык 18-24 жаштагы жаш адамдарга эң күчтүү. Ооба, мына ушул тууралуу кеп болуп атат. Жетиштүү убакыт уктабаган адамда ооба. Алар бүт ошо смартфонду ким канча убакыт колдонот, канча пайыз тууралуу ошол изилдөөсүндө 18-24 жашты аябай көп белгилешти. Так, кийинкине карайлы. 27-ci суроону жооп бергидик кече күнү. Так, жакшы. Эми 28-ci сурообуз курама суроо болуп калды, жок. Кайсы ой биринчи үзүндү менен экинчи үзүндүн жалпы болуп эсептелет дейт. Биз уже биринчи, так, бул ой жалпы болуп эсептелет дейт. Биринчи текстти да толук окуп түшүнүшүбүз керек, анан экинчи текстти да толук түшүнүшүбүз керек болуп атат, ошондуктан биз экинчи текст бул суроого жооп бериш үчүн мына 28, 29, 30 акыркы эле суроолор калды. Ошондуктан текстти аягына чейин окуп бүтүрөбүз, балдар. Анан калган суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Так, кайсы жерине келдик эле? Так, ооба. Комментарийлерди окуп коеюн. Так, звук айтат экен. Так, Аида кол көтөрдү. Аидага мүмкүнчүлүк берели, микрофон күйгүзүп сура. Саламат. Азыр басылып кетти дагы, сабагымдын артына сурайын деп атам. Бере берейинби суроону? Бере берчи. Текстке байланыштуу да. Мындай эмедечи азыр могул окуп жана түшүнүүдө көбүнчө бизге ушу эмелерин эле берип атат го, биринчи үзүндү, экинчи үзүндү депчи. Анан жалпылаганда суроолор бар экен да, мисалга, ушул негизинен кандай эмелерди аныктайт депчи, мисалга, ошол бир нерсени факт кылып автор айтат дагы, ошону кайра бизге өз оюн кандай кылып айтты дейт. Мисалга, А варианты далилдөө, Б варианты аныктоо, эме кылып ушундай суроолорду мен эч таба албай атам дагы, ушуну кантип баттапса болот? Качан далил болот, качан аныктайт деген ушул, качан төгүндөйт. Эме кыл. Биринчи, жанакы биз мурда күнү өткөн сабакта дагы биз киргиздик. Ошол жерде далил, аныктоо дегендер тууралуу аныктамаларын кененирээк бердик. Ошолорду биринчи үйрөнүп чык. Анан жеңил болот да. То есть качан мисал деген эмне, далил деген эмне, ошол тууралуу биз өтө кенен маалымат бердик. Ошол жерде жеке кабинетте бар. 2 номер бошо кире албай калгам, рахмат. Акыл. Так, ооба, жакшы суроо берип атасың. Бул суроону мурун убагында мен да өзүмө бергем. Эмне үчүн далил болуш керек, качан аныкташ керек депчи. Ошол карагыла, дагы карайбыз буларды. Биринчи жакшылап аныктамаларын толук үйрөнүп чыккыла. Бир канча 20дан ашык бир аныктаманы карадык окшойт. Ошо ортодо текстте кандай суроолор берилет, толук карадык. Анан дагы текст материалдарын да буюрса жүктөп коем. Так, силерчи өз смартфонуңарга бир күндө канча убакыт бөлөсүңөр дейт. Ачыгын айтсаңар, эбак төшөккө жатып алып дагы бир жолу карап коеюнчу деп ойлогон учурлар канчалык көп болот дейт, Балким поштоңорго кат келип калгандыр дейт. Же досторуңар кандайдыр бир күлкүлүү нерсени жүктөп коюп, аны силер эчтекеге эртеңке чейин билбей калсаңарчы дейт. Же болбосо жаңы бир оюндун кызыктуу деңгээлин күтүп жаткан эстеген чыгарсыңар дейт. Себеби кандай гана болбосун, ошол учурда силердин мээңерге эмне болгонун билип алганыңар абзел дейт да. Мен чыдай албайт экен да. Ошондо жана эме да бар го. Мисал үчүн силер математикадан же мындай эсеп чыгарып атканда деле, ошо эсебиңер чыкпай кала турган болсо, жоопту бир 5 мүнөткө чейин мисал үчүн жоопту таба албай калсаңар, ошол китепти жаап туруп коюп коесуңар да. Ошол нерсени мисал үчүн мен өзүмдөн да байкам, мурун ошондой менде деле болот эле да. Мисал үчүн тилди үйрөнүп атканда бир сөздүн котормосун билбей калсаң, уже андан ары окугуң келбей калат да, которо албай калсаң, сөздүк жаныңда жок болсо, же сурай турган адам жок болсочу. Бирок азыр биздики аябай жакшы болуп калбодубу? Мына мугалимге кечинде деле WhatsApp'тан жазып атасыңар, түнү деле жазып атасыңарчымбы? Жооп алып атасыңар.
анан мындай окууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Видео сабакты көрүп, аны кайра кайталап, ошондуктан мен сразу эле бүтүрүп салганга аракет кылат экен да. Ошо менин ушул эмесин, касиетин колдонуп, мисалы үчүн биз баягы максат коюу деген тренингке бар элебиз. Ошол жерде дагы мындай максаттардын баарын жазып алыш пайдасы да ушунда болот да. Так, текстти бүтүрүп салалы, темадан кичине алыстап кеттик. Адистер түшүндүрүшкөндөй эле дейт. Жарык бизге күндүн кайсы мезгил экенин билдирген эң башкы биологиялык белгилердин бири. Ал эми көк жарык организмди ойгоно турган таңды билдирип турган белгинин нак өзү дейт. Биздеги планшеттер, телефондор жана компьютерлер көк жарыкты тонналап чыгарып турат. Демек, алардын дисплейин же мониторун карап жатканыңарда силер өз денеңерге мындай сигнал жолдойсуңар. Ай, эчак эле таң атты, ойгон, уктабай. Мээ уйкунун мелатонин гормонун иштеп чыгарбайт дейт. Акыркы түнкү саат 1-де силер кайра уктап калдыңар дейли. Саат эртең мененки 6-да туруш керек болгондуктан силер 5 саат гана уктап каласыңар. Бул болсо организм үчүн өтө аз дейт. Анан текст бүтүп атат бул жакта. Уктап жатканыбызда биздин активдүү нейрондорубуз эс алып нерв тканынын жардамчы клеткалары нейроглия мээбизде күн ичинде иштелип чыккан токсиндерди тазалайт дейт. Бирок 5 сааттын ичинде бул процесс аягына чыкпай калат. 95% адамдарга 7-ден 9 саатка чейинки уйку керек дейт. Значит, көбүнө 7-ден 9 саатка чейин укташ керек эми. Андай болсо токсиндер калып калат дейт Лос-Анджелестен Калифорния университетиндеги медициналык мектепте иштеп жаткан психиатр профессор Дэн Сигл. Натыйжада көңүл топтооңор бошоңдойт, эс тутууңар начарлайт, жакшы ойлоно албай, чечимдерди кыйналып кабыл алып каласыңар дейт. Метаболизмге доо кетип, тез эле салмагыңар чоңоюп, ошол эле мезгилде көп тамак жеп, акыры клеткаңардагы байланыштар бузулат. Анда эмне кылуу керек? Уйкуга артыкчылык бергиле деп сунуштайт профессор Сигл. Төшөккө жатардан мурун кеминде 1 саат убактыңарды смартфонсуз жана компьютерсиз өткөргүлө. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн ортого 1 күн калганда бардык нерселерди токтотобуз, даярданганыңардычы, анан жакшылап укташыңар керек да. Күндүз физически жумуш жасагыла, чарчап анан жатып уктап калсаңар, эртелеп уктап каласыңар дагы, анан кийинки күнгө эртерээк туруп, ортого жакшы даяр болуп барасыңар. Бул жерде мына көрүңөр, илимий изилдөөлөр негизинде айтылып атат. Так, анда биз суроолорду окуп жооп берип салалы. Так, 28 кайсы ой биринчи үзүндүү менен экинчи үзүндүү үчүн жалпы болуп эсептелет. Социалдык тармактарды баарлашуу адамга жүзмө-жүз баарлашууну алмаштырат дейт. Так, электрондук баарлашуу каражаттары заманбап адамдын тиричилигине зарыл. Электрондук байланыш каражаттарынын чеги жок колдонуу адамга зыян алып келиши мүмкүн. Ооба. Смартфондору жана планшеттерди пайдалануу адамга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Бул мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтылган деле жок. Ошондуктан мына зыян келет, ошо тууралуу айтылып атат, В жообубуз туура болуп калат. 29. Биринчи үзүндүү менен экинчи үзүндүүдөгү кандай ыкма авторлордун өз макалаларын чыныгы жашоо үчүн пайдалуу кылууга умтулганын баса белгилейт дейт. Биринчи үзүндүү менен экинчи үзүндүүдөгү кандай ыкма авторлордун өз макалаларын чыныгы жашоо үчүн пайдаланат. Эки үзүндүүдө тең авторлор чыныгы илимий изилдөөлөргө таянышат дейт. Ооба, таянышты. Эки үзүндүүдө тең авторлор конкреттүү сандарды келтиришет дейт, цифраларды келтирилди. Эки үзүндүүдө тең авторлор окшош теманы козгошот дейт. Эки үзүндүүдө тең авторлор окурмандарга практикалык кеңеш беришет дейт. Так. Мындай кылабыз, балдар. Мо 29-суроону мисал үчүн В деле жакын болуп турат, анан Г деле жакын болуп турат да. Мо биринчи А менен Б экөө туура келбейт, ооба. Анан силерге мен үй тапшырма катары берем. Эмне үчүн? Бул жерде туура жообу В болуп турат, бирок эмне үчүн В жообу туура болду
ошону далилдейсиңер үй тапшырмак катары силерге. Макулбу? Анан муну талкуулайбыз. Туура жообу В болду, бирок эмне үчүн могу Г эмес, а эмне үчүн дал В болгондугу тууралуу ойлоносуңар. Макулбу? Текст бар да, текстти карап туруп. 30 суроону карайлы. Кайсы суроонун жообу экинчи үзүндүдө гана камтылган дейт, Демек, экинчи үзүндүдө гана камтылган дейт. Ал үчүн ошол биринчи үзүндүнү да толук окуган болушубуз керек, анан экинчи үзүндүнү да биз толугу менен эле окуп чыктык. Аны окуйлу. Смартфондор, планшеттер жана компьютерлер менен чеги жок алып бурушу уйкуга кандай таасир берет? Уйкуга таасир берүү, так. Буну окуйлу. Виртуалдык жашоонун кесепетинен оолак болуу үчүн эмне кылыш керек дейт? Виртуалдык чындыкка жашоонун адам үчүн кандай натыйжалары бар дейт? Бул болбой калат. Ар кандай өлкөлөрдөгү окумуштуулар электрондук байланыш каражаттарын адамга тийгизген таасир боюнча кандай изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн? Бул дагы болбой калат, себеби эки үзүндүдө тең бар. Демек, бизге В-быз болбой калды, Г-быз болбой калды, себеби Б виртуалдык жашоонун кесепетинен оолак болуу үчүн эмне кылыш керек дейт? Эки үзүндүдө тең эле берилди бул. Ал эми смартфондор, планшеттер жана так уйкуга кандай таасир берет? Уйку жөнүндө экинчи үзүндүдө уйку жөнүндө кененирээк айтылды. Ошондуктан А жообу туура болот. Ошону менен мына биз силер менен эки үзүндүнү талдадык, балдар. Ошондо эки үзүндүнү окуганда суроолорго жооп берип атканда улам кайра бул жакка кайтып, кайра келип, мисалы үчүн мен өзүм практикалык жүзүндө кандай окуу жана түшүнүүнү талдаган болсом, ошону силерге сүйлөп көрсөтүп бердим да. Мына мен ушинтип талдап, ушинтип карайм да. Бүгүнкү сабак, кечээки сабакты дагы көрүшүңөр керек, ушул сабак кечээки башында айтылган теориялар бүгүн айтылган жок. Анан ошол көбүрөөк көрүшүңөр керек бул сабактардычы. Кандай ой жүгүртүп атат, ошол ой жүгүртүүнү өзүңөр өздөштүрүп алышыңар керек да. Анан ошондо силер дагы ийгиликтүү тапшырасыңар. Суроолоруңар болсо бергиле. Дагы 3 минутадай калды. Мен суроолорго жооп берейин. Окуу жана түшүнүү боюнча бергиле. Кандай суроолоруңар бар дагы. Андан кийин дагы жалпы эле суроолоруңарды дагы берсеңер болот. Комментарийлерге жаза бергиле суроолорду. Так. Так, окуп түшүнүүдөн эң көп балл берилеби кыргыз тили бөлүмүнөн дейт, жок, бирдей эле болот балдар. Бардык бөлүмдө бирдей, ар бир, то есть бардык мындай бөлүм эмес, кандай десек, ар бир суроого, ошол 150 суроо болсо ортодо бардыгына бирдей эле балл берилет экен, Грамматикадан жакшы баа берет экен го дейт, Эми ал андай эмес да, балдар. Мисалы үчүн бул окуп түшүнүүгө көбүрөөк балл берип койсо, анда бул мындай адилеттүү болбой калат да, себеби бардык бирдей болуш керек. Мисалы үчүн анда математикага аз балл берсе, анда кыйын математиктер аз балл алып, анан гуманитарный жактан жакшы окуучулар көп балл алып калмак да, анда болбой калат да. Ошондуктан түшүндүңөр, Окуу түшүнүүдөн кыргыз адабий китептерин көп окуш керекпи дейт. Колдон келишинче жанагы орто жанагы өзү пробный жанагы тесттердеги азыр мен көрсөттүм го, ушундайларды окушуңар керек да. Адабийдики болсо өтө эле жеңил болуп калат, там тоо балдары, анан там
Оңой эле да, мындай окусаң түшүнүп эле кете бересиң, элестетип элечи. Азыркыдай тексттерди окусаң унутуп кала бересиң да. Ошондуктан силер ушундай химия, физиканын тексттерин окуп туруп түшүнгөнүңөрдү жазышыңар керек, изложение кылып, ошол жакшы болот. Так, ооба, шокумду окугула, боло берет ошолорду окуп, анан изложение жазгыла. Ага, хорошо. Так.